Запись кетти. Запись кетти. Азыр мен сага эмен өткөрүп берейин. Мынакей. Так, демонстрацияңызды алып койсо, жаңыл эжеке. Азыр алып коеюн. Микрофондорду өчүрүп алыңыздар, урматтуу кесиптештер. Так, мен экраным көрүн да. Ооба. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер, урматтуу агартуучулар. Мен сиздер менен ушундай онлайн жүз көрүшүп отурганга абдан кубанычтамын. Ушундай мугалимдерге колдоо көрсөткөн уюштуруучуларга дагы чоң рахмат алдын ала. Жаңыл эжеке сизге. Эми мен бүгүн сиздер менен сөз кыла турган нерсе бул электрондук окуулук түзүү. Азыр мына кырдаалга байланыштуу биз 2020-жылдын март айынан баштап онлайн окутуу дегенге өттүк да. Анан кийин онлайн окутуудан кийин менен эле кошо электрондук дистанттык окутуу деген түшүнүктөр экөө бара-бара жүрүп атат да. Электрондук окутуу, дистанттык окутуу деген нерселерчи. Эми биз электрондук окутуу деген бул эмне? Электрондук окутуу деген бул слайдымды чыгарып алайын. Электрондук окутуу бул белгилүү бир предметти окутуп үйрөтүүгө арналган жогорку илимий жана усулдук деңгээлдеги мамлекеттик билим берүү стандартына туура келген маалыматтык, усулдук жана программалык каражаттардын комплекси болуп эсептелинет. Сиздер буга чейин өзүңүздөр баягы материалдарды даярдап жүрөсүздөр электрондук. Бүгүнкү күндө электрондук окуулуктарды биз компакт дисктерден, андан сырткары флешкадан, интернеттен кезиктирүүгө болот. Негизи. Кечиресиздер, мен бир аз биз бүгүнкү күндө ошо электрондук окуулуктарды биз өзүбүздүн компакт дисктерде, флешкаларда, андан сырткары биз ошо интернет булактарынан кезиктирүүгө болот электрондук окутууларды. Негизи биз электрондук окуулуктарды даярдоо деңгээлин төмөндөгүдөй 5 типке бөлсөк болот экен да. Биринчи типтеги электрондук окуулуктар булар жөн гана тексттен турат. Же болбосо бунда сиздер буга чейин сиздер даярдап жүрөсүздөр да. Word тексттик процессорунда даярдап жүрөсүздөр, же PDF файлдарды алып жүрөсүздөр. Ошолордун бардыгы бул биринчи типтеги электрондук окуулук десек болот да. Экинчи типтеги электрондук окуулук болсо, мында болсо ошо текст, андан сырткары ошол текстке кошо эле гипер ссылкаларды кошуп жасалган электрондук окуулуктар да. Булар уже экинчи деңгээлде болот. Мисалы үчүн сиздер ошо Word тексттик процессорунда эле иштеп атып, кайсы бир главаларга же кайсы бир бөлүмдөргө атайын шилтеме жасап койсоңуздар, бунда сиздер анда экинчи деңгээлдеги электрондук окуулук түзгөн болуп эсептелинесиздер. Ал эми үчүнчү типтеги электрондук окуулуктар болсо, ошол эле текст, гиперссылка, анан кийин ошол эле окуулуктарыбызга биз графика, анимация, же болбосо аудио, видео материалдарды кошкон болсок, анда биз үчүнчү типтеги электрондук окуулук түзгөн болобуз. Ал эми төртүнчү типтеги электрондук окуулук болсо, бунда уже дагы кеңейет. Бунда болсо ошо текст кошсок болот, ссылка кошсок болот, андан сырткары ошол графикалык маалыматтарды, андан сырткары биз глоссарий, же болбосо сөздүктөрдү кошуп, атайын издөө, мисалы үчүн ошол электрондук окуулуктардан баягы издей турган мүмкүнчүлүктү кошуп, ошол же болбосо сурап билүү маалыматтарын кошсок, анда биз төртүнчү типтеги электрондук окуулуктарды түзгөн болуп эсептелинебиз. Эми бул бешинчиси, бул бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп атат. Же болбосо биз баягы электрондук окуулуктарды түзүү боюнча бизде азыр талаптагы болуп атат. Негизи биз азыр онлайн окутууда окуп атканыбызда ошол материалдарыбыздын бардыгы электрондоштурулуп, анан оцифровкаланыш керек. Бизде видео уроктор болуш керек, бизде аудио сабактар болуш керек деп атат. Эми биз ушул бардык
материалдасыз 5-типтеги эме. Бунда болсо ошол электрондук окутуубузда эмне болуш керек? Бул ошо тексттик маалыматтар болуш керек, ошол эле жерде ссылкалар болуш керек. Андан сырткары ошо графикалык маалыматтар болуш керек. Же болбосо биздин электрондук окутуубузда видео сабактар, аудио сабактар, анимация, презентациялар болуш керек. Андан сырткары дагы биз эмеге ошол электрондук окуулуктарыбызга студенттердин же окуучулардын билимин баалай турган тесттик тапшырмаларды кошуу зарылдыгы келип чыгат да. Ушундай биздин бардык ушул төмөнкү бардык маалыматтарды камтыган электрондук окуулук бүгүнкү күндө бизде талап кылып атат. Эми буну кантип түзөбүз? Же болбосо кайсы программалар менен түзөбүз деген зарылдык келип чыгып атат. Эми биз ошол электрондук окутуулуктарды сапаттуу түзүү үчүн биз ошол компьютерибизден бардык программалык жабдылыштар болуш керек. Андан сырткары бир топ программалык жабдылыштарды талап кылат. Же болбосо ошол биз компьютерде микрофонубуз болуш керек, веб камерабыз болуш керек, сканер, анан баягы веб камералар болуш керек. Биз сапаттуу электрондук ОМК окуулук түзүш үчүн бизде дагы ушул каражаттар болуш керек. Андан сырткары биз бул электрондук окутууларды бир канча программалар каражаттар бар. Ошо бир канча программалык каражаттардын жардамында түзүп алсак болот. Бүгүнкү күндө мен сиздерге азыр жогоруда жаңы эле айтып өттү. Ошол TurboSite деген программа боюнча, бул TurboSite деген программа бул ушу бүгүнкү күндө мына 5-типтеги электрондук окуулук түзгөнгө чоң мүмкүнчүлүгү бар десек болот. Эмне үчүн TurboSite десеңиздер, бул ошол мисалы үчүн башка электрондук окуулуктарды мисалы үчүн HTML тилинде түзсөңүздөр болот. Ал үчүн сиздер ошол HTML тилдик коддорду билишиңиздер керек болот да. Ал эми бул TurboSite программасынын интерфейси орус тилинде. Ошол мисалы үчүн азыр биз бардыгыбыз эле орус тилинде жакшы түшүнөбүз да, англис тилинен караганда. Ал эми башка программалык каражаттарды мисалы үчүн JavaScript'терди колдонсоңуздар болот, анда англис тилин билүү талап кылынат. Андан сырткары дагы ошол HTML тилдик коддорун жаттаганга туура келет. Ал эми бул программаны үйрөнүү абдан оңой. Бир-эки иштешиңиздер менен сиздер үйрөнөсүздөр. Андан сырткары бул абдан жакшы жыйынтык берет. Тез арада ошол электрондук окуу түзсө болот. Анан ошол электрондук окутуу түзүү үчүн пайдалуу нерселери көп да, мүмкүнчүлүктөрү көп. Буну мына жерде эме турат, ссылка турат. Ошол TurboSite'дын официалдуу сайтынан көчүрүп алсаңыздар болот. Бул программа бесплатный программа, акысыз программа. Алып колдонсоңуздар болот. Бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Эми бул программа менен иштеш үчүн мен азыр буну сиздерге жөнүндө көрсөтүп берейин. Экран көрүндү, жаңы эле жеке. Азыр чыккан атат. Чыктыбы жаңы эле? Жок. Запустил демонстрацию экрана деп турат. Димиңизде чыккан болсо, плюс белгисин коюп чатка жазып койсоңуздар, урматтуу кесиптештер, көрүнгөн болсо. Пока чыккан жок менде. Менде чыгып эле турат да. Программанын TurboSite'ын өзүнө кириш керек, плюс дейт уже бирөө көрүнүп. Бизде көрүнбөй атат. Көрүнгөн жок. Көрүнгөн жокпу? Анда презентацияны улантып, демонстрация кылса болбойт окшойт бул программаны дагы. Демонстрация. Мурда. Жок. Заранее. Андан да азыр презентациядан көрсөтө берейин. Кийин программалар таштайбыз да. Видео. Программанын ссылкасын азыр таштап коем. Презентацияда бар ссылкасычы. Видео сабактарды да таштайбыз да.
Так, азыр мен ачып алайын эми презентациям кайра. Экран көрүндү кайра, Ооба. Көрүндү. презентацияда түшүндүрүп бере берейин. Наркы эмеден көрүнбөйт окшойт. Сиздер Turbo сайт программасын жогорунда төмөнкү официалдуу сайтынан көчүрүп алсаңыздар болот. Бул акысыз программа. Сиздер ошол программаны көчүрүп установка кылгандан кийин сиздерге ушул Turbo сайттын башкы бети чыгат. Же болбосо башкы бети ушундай. Бул жерден сиздер эки кнопка көрүп турасыздар. Биринчиси создать проект, экинчиси открыть проект деп. Биринчи кнопканын жардамында сиздер өзүңүздөр жаңы электрондук окуулук түзүү үчүн проектти баштайсыздар. Ал эми экинчиси менен сиздер мурда түзүлгөн проекттерди ачып, кайра ошодон улантып иштей кетсеңиздер болот. Андан кийин бул проектти баштаганыңыздарда сиздерге сөзсүз түрдө бир жаңы папка түзүүнү талап кылат программа. Ошол жерде сиздер өзүңүздөр рабочий столго же локальный дискыгабы кайсы бир жерге атайын ошол Turbo сайтта түзүлгөн проект үчүн жаңы бир папка түзүп, андан кийин ишти улантасыздар. Бул өзү ушул программа автоматтык түрдө жаңы папка түзгөндү талап кылат. Анан бул жерге имя файла деген жерге сиздер өзүңүздөрдүн ошол түзүп аткан электрондук окуулуктарыңыздын атын бересиздер. Кнопкасын бассаңыздар, сиздерге мындай терезе ачылат. Бул терезеде өзү карасаңыздар 6 выкладкадан турат. Биринчи выкладкасы болсо ошо ишти баштоо же болбосо начало работы. Бул жерде сиздер жаңы проект түзөсүздөр. Ал эми экинчи шаблон деген проект турат. Бул жерде выкладка турат. Бул жерде сиздер түзүп аткан электрондук окуулуктарыңыздардын сырткы көрүнүшү кандай болуш керек, сырткы дизайны кандай болуш керек, ошол жерден даяр шаблондордун алып пайдалансаңыздар болот. Ал макетте, даяр макеттер бар, ошонун каалаганын тандап колдонсоңуздар болот. Ал эми үчүнчү выкладка болсо параметр сайта деп турат. Биз ушул жерге келгенде биз өзүбүз электрондук окуулугубузду түзүү ушул жерден башталат. Бул жерде карасаңыздар, сиздерде биринчи немеде турат, заголовок сайта деген строка турат. Бул жерден сиздер ошол өзүңүздөр түзүп аткан электрондук окуулуктун атын жазасыздар да. Мисалы үчүн предметиңиздер боюнча тарых предмети боюнча электрондук окуу усулдук колдонмо деп ушундай аттарды берип жазсаңыздар болот. Андан кийин бул жерге баягы сыр сөздөр, ачкыч сөздөр деп неме кылат. Буну кааласаңыздар жазсаңыздар да болот, кааласаңыздар жазбай да койсоңуздар болот. Калган графаларды толтурбай эле ушул жерге биринчи жерге ат берип койсоңуздар болот. Андан кийин оң жакта карасаңыздар, сиздерде бул жерде подзаголовок турат. Ал жерге сиздер ошол тарых предмет кыскача аннотация жазып койсоңуздар болот. Ушул электрондук колдонмо кимдер үчүн? Мисалы үчүн ошол түзүп аткан предметиңиз боюнча бул ушул электрондук окуулук мисалы үчүн экономика багытындагы адистиктеги окуп аткан экинчи курстун студенттери үчүн, же болбосо 10 класстын окуучулары үчүн дегендей жазып койсоңуздар болот. Андан кийин эң төмөн жакта карасаңыздар, подвал деп турат. Бул сиздердин сайтыңыздардын эң төмөнкү жагында жайгашат. Ал жерге сиздер ушул жерге өзүңүздөрдү автор катары жазып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн бул жерге ошол түзгөн Мамаев Самарбек деп өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү как автор катары жазып койсоңуздар болот. Так. Андан кийин бул жерге токтолдук.
Андан кийин бул жерде сиздер бардык эмелерди толтургандан кийин төмөн жакта карасаңыздар сиздерде 3 кнопка турат. Биринчиси генерировать сайт деп турат. Бул деген сиздер ар бир мисалы үчүн программада иштеп атканыңыздарда сиздер Word текстик процессорунда иштеп атканыңыздарда ар бир кадамды сактап турасыздар да. Сохранить кнопкасын басып турасыздар. Бунда болсо сиздер ошол мынау кадамдардын баардыгын аткардыңыздарбы? Сакташ үчүн мынау ушул биринчи кнопканы басып туруш керек. Бул ошол сактоо деген кызматты аткарат. Ал эми просмотр сайт кылып сиздер кайрадан сиздер жасап аткан иш аракет кандай көрүнөт кийин бүткөндөн кийин ошол жөнүндө көрүп ошол жөнүндө маалымат алып турсаңыздар болот. Ал эми открыть папка деген кнопканы басып сиздерди ошол түзүп аткан электрондук колдонмонун папкасын көрсөңүз болот. Ал жерде кандай файлдар жүктөлдү, кандай сүрөттөр жүктөлдү, кандай видеолор жүктөлдү, бардык маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Сиздер мына жогорку азыр мисалы электрондук учебник деген ушундай түзүп, сиздер сактап, анан просмотр сайт кылганыңыздарда анын жыйынтыгы мындай кылып көрсөңүздөр болот. Сиздер бул жерде карасаңыздар мына биринчи мына электрондук учебник бул заголовкасы болот. Под заголовкага сиздер жазгансыздар. Мисалы үчүн учебник мына эме үчүн деген сиздер под заголовкага жазган текст чыгат. Андан кийин бул главное бул башкы бет. Буну дагы азыр көрсөтөм, кантип кайерден өзгөрүш керек экендигин. Анан бул жакта сиздердин ошол түзгөн электрондук окулуктарыңыздардын беттери жайгашат. Мисалы үчүн бул жерде сиздердин биринчи лекция, экинчи лекция, үчүнчү лекция же биринчи тема, экинчи тема дегендей ар бир эмени ушул жерге киргизип койсоңуздар болот. Бул жерде ошол сиздер киргизген ар бир тема боюнча материалдарды жүктөп койсоңуздар болот. Андан кийин подвал деген эме бөлүк бул эң төмөн жакта жайгашат. Эгер бул жерге сиздер ошол өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү, өзүңүздөр жөнүндө эмелерди, даныйларды ушул жерге жазып койсоңуздар болот. Бул ушул беттин эң төмөн жагына жайгашат. Так, андан сырткары азыр дагы эме кылайын, мен дагы бир презентациям бар, ошону ачып алайын. Кечир, азыр көрдүм да, инструкциясын ушул жерден көрсөтүп кете берейин. Мен программадан түз эле көрсөтүп берем деп сүрөттөрдүн баарын презентацияга койбодум эле да. Көрүндү. Кечирим сурайм, мына Word'тон көрсөтүп атканым үчүн. Мен программадан түз көрсөтүп берейин деген элем өзүчө. Мына сиздердин койгон эмеңиздер ушул төмөн жакка өзүңүздөрдүн авторлук укуктарыңыздарды ушул жерден жазып койсоңуз болот. Андан кийин сиздерге эми бул страница деген выкладка, 4-чүдө турган выкладкага киребиз. Эми бул жерде карасаңыздар, сиздер ошол материалдарыңыздарды ушул жерден жүктөйбүз. Негизги биздин иш ошол эмеде окул түзүп аткандагы негизги иш аткара турган жерибиз ушул жер болуп эсептелинет да. Бул жерде карасаңыздар, мына бул жерде заголовок деп турат, биринчи страница, бул главное деп турат. Буну сиздер ушул жерге кирип алмаштырып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн кыргызча түзүп аткан болсоңуздар башкы бет же болсо дагы биринчи глава деп алмаштырып койсоңуздар болот. Андан кийин экинчи мына жерде карасаңыздар, бул ошо рабочий областы. Бул жерге сиздер даяр буга чейин колдонуп жүргөн электрондук баягы китептер болсо, Word'то даяр ошолорду эле көчүрүп келип ушул жерге таштап койсоңуздар болот. Бул жерде карасаңыздар, мына жерде сиздерге бардык инструменттер жайгашкан. Бул жерде ошол тексттер менен иштей турган, абзацтар менен иштей турган бардык инструменттер жайгашкан. Анан бул жерге ошо тексттерди койгондон кийин дагы жогоруда эле кылып сактап, просмотр сайт кылып көрсөңүздөр болот. Эми биз ушул электрондук окулуктарыбызга сүрөт коюш үчүн текст киргизгенден кийин өзүбүздүн
сиз ошол сүрөт тура турган сүрөттүн ордун тандап алышыңыз керек дагы. Андан кийин инструменттер панелине карасаңыз, мына изображение деген кнопка турат. Ушу кнопканы бассаңыз, сиз бассаңыз сизге эме ачылат. Добавить изображение деген диалог терезе ачылат. Бирок сиз электрондук окулук түзөрдөн алдын сиздин электрондук окулуктарыңызда кандай сүрөттөр болуш керек? Ошо сүрөттөрдү сиз алдын ала даярдап алышыңыз керек да. Анан бул жерден мисалы үчүн интернеттен түз алып келип көчүрө албайбыз. Ошол интернеттен алган болсок дагы аны скачать кылып, сактап бир жерге коюп алышыбыз керек да. Себеби электрондук эмеде ошол сүрөттөрдүн бардыгын алдын ала даярдап алып койгонубуз жакшы. Анан сиз бул жерден керектүү сүрөттөрдү тандайсыздар. Мисалы үчүн мына жерде азыр 2 сүрөтпү, 3 сүрөтпү, кааласаңыздар 10 сүрөт тандап алсаңыздар болот. Тандагандан алгандан кийин бул ушул сиздер тандалган сүрөттөрдүн бардыгы мына жерге жайгашат. Катары мененчи, мына жерге. Ушул жерден сиздер кайсы каалаган сүрөттөрдү, мисалы 100 сүрөтпү же 10 сүрөтпү, ушул жерге 10 сүрөттүн тизмеси чыгат. Сиздер ушул жерден кайсы сүрөт экендигин, сиздерге кайсы сүрөт коюлуш керек, ошону тандап, андан кийин вставить кнопкасын бассаңыздар, сиздердин сүрөтүңүздөр сиздердин электрондук окулуктарыңыздын бетинде мындай көрүнүштө түшөт. Бул жерден сиздер чоңойтуп, кичинертип, же болсо ошо сүрөттү бир орундан экинчи орунга жылдырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт сиздерде. Буну ошо кадимки эле Word'да иштегендей бул жерде иштей бересиздер. Сүрөттү чоңойтуп, кичинертип, бир орундан экинчи орунга жылдырып, анан кийин бул сүрөттүн арка жагына да тексттерди жазып, Word'да иштегендей иштей бересиздер. Андан кийин ошол эмеде карасаңыздар, сиздер ошол турбосайт өзү кылып аткан иш аракетиңиздердин бардыгын өзү автоматтык түрдө кодко айландырып турат. Мисалы үчүн сиздер ушул эле жерде кээ бир сүрөттөрдү алмаштырыш керек зарылдыгы келип чыгат. Ошол учурда сиздер мына HTML кодко кирип, балким сүрөттүн атын алмаштырып, же болсо балким ошо сүрөттү алмаштырышыңыздар мүмкүн. Мисалы үчүн ушул жерге кирип эле, мына Pushkin деп турат. Балким ушул сүрөттү алмаштырасыздар, же сүрөттүн атын алмаштырасыздар. Ошол аракеттерди аткарсаңыздар болот. Эми биз ушул жогорку иш аракеттерди аткарып бүткөндөн кийин биздин результат кандай көрүнөт? Ошол сиздер түзүп бүткүтүп, ошол сүрөттү койгонуңуздан кийин просмотр сайт кылсаңыздар, сиздердин электрондук окулуктарыңыздар ошол браузерде ушул төмөнкүдөй көрүнүштө, мына сүрөттөгүдөй көрүнүштө көрүнөт. Же болсо кааласаңыздар аны сүрөттү оңго, солго жылдырып, өзүңүздөр каалагандай иштесеңиздер болот. Андан бул жерде карасаңыздар, мисалы үчүн мына сиздер түзгөн эме электрондук окулуктун мазмуну сиздерге мына жерге чыгып турат. Мына биринчи главная бет, башкы бет болду. Андан кийин бул жерге мисалы үчүн страница 1, балки биринчи страница ошо сиздер биринчи темаңыздарды киргизесиздер. Бул жерге да добавить кнопкасын бассаңыздар, уже экинчи страница түзгөнгө мүмкүнчүлүк болот сиздерге. Бул жерден сиздер уже экинчи страница, үчүнчү страница кылып түзүп кете берсеңиздер болот мына жерденчи. Анан эгерде сиздер ошол иштеп атып кайсы бир беттерди өчүрүш керек болгон болсо, сиздер ушул жерде эле удалить деген кнопкада турат. Жана ошол кайсы бир страницаны белгилеп, удалить кнопкасын басып коюу жетиштүү болот. Эми биз ушул электрондук окулукка видео жайгаштыруу. Ал үчүн деле бизге ушундай талап болот. Видеону биз алдын ала даярдап алышыбыз керек. Бул жерден сразу интернеттен ссылкасын алып келип койгонго болбойт. Биз ошол даяр видеолорду, мисалы үчүн YouTube'дан алсак дагы скачать кылып алышыбыз керек да. Бизде видеонун файлы болуш керек. Ал үчүн биз деле жогоруда сүрөт койгондой эле, ошол жогору жактырсаңыздар, мына изображение деген кнопканын аркасында видео деген кнопка турат. Ошол кнопканы бассаңыздар, сиздерге мындай добавить видео в проект деген диалог терезе ачылат. Ушул диалогдук терезеден сиздер өзүңүздөргө керектүү видеону тандайсыздар. Видеонун ичинен керектүүсүн тандап, открыть кнопкасын бассаңыздар,
Сиздерге мына жерге ошол эме чыгат. Балким сиздер сразу эле мына видеоңуз ушул электрондук окуулукка 10 видео колдонгуңуз келсе, ушул жерге сразу 10 видеону коюп алыңыз. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи деген номер менен коюп алып, анан мисалы үчүн 1-чи видеону коюш керек болгон учурда мына 1-чи видеону тандап, вставить кнопкасын бассаңыз, мына видео мындай көрүнүштө болду. Сиз бул ушундай көрүнүш болуп, сиздер турбо сайтта иштеп атканда балким видеоңузда көрбөй же окубай калышы мүмкүн. Бирок сиздер мына ушундай чыккандан кийин аны сиздер браузерден ачканда ал видеоңуздар окуйт. Ушул коюлган видео мисалы үчүн азыр мына жерде чегаралар турат, карасаңыздар. Ушул чегаранын аймагындай жерде видеоңуздар көрүнөт да. Эгер буну кааласаңыздар, ошол кийин браузерден көргөндө чоң болуш керек же будан ам кичинераак болуш керек десеңиздер, буну мына чекелерин карасаңыздар, чарчы кнопкалар турат, ошол кнопкаларды тартып, сиздер каалашыңыздарча чоңойтуп алсаңыздар болот. Андан мына жыйынтыгында сиздердин видеоңуздар мындай көрүнүштө коюлат. Мисалы үчүн мына жерде карасаңыздар, мына видео кадимки биз баягы интернеттен же YouTube'дан көргөндөй эле видео коюлуп пайдалансак болот. Эми биздин негизги эме жогоруда да айттык, биз 5-чи типтеги электрондук окуулук түзүш үчүн сөзсүз түрдө биздин электрондук окуулукта ошол студенттердин билимин баалай турган тесттик тапшырмалар болуш керек деген. Эми тесттик тапшырмаларды кантип жүктөйбүз? Биз тесттик тапшырмаларды ошол мисалы үчүн 1-чи главаны окуп бүткөндөн кийин же 1-чи теманын аягына коюп коюшубуз мүмкүн, же 2-чи теманын аягына коюп коюшубуз мүмкүн. Же болбосо өзүнчө эле бир тест деген бөлүм ачып коюп алсак болот, каалагандай кылып. Анан мына жерде карасаңыздар, сол жакта бизде мына 1-чи жоң гана текст коюлду, 2-чи фото сүрөт коюлган файл эме турат, страница, 3-чү видео коюлган страница турат. Анан кийин мына тест деген жаңы страница түзүлдү бул жерде. Эми страница түзүлгөндөн кийин карасаңыздар, биз буга чейин 1-чи выкладкада иштегенбиз. Мына жердечи визуальный редактор деген выкладкада иштегенбиз да. Эми карасаңыздар, биздин эме выкладка азыр тест түзүш үчүн параметр страница деген выкладкага кириш керек. Бул параметр выкладкага киргениңиздерден кийин сиздерде төмөн жакта 2 кнопка пайда болот. Бул биринчиси создать, экинчиси импорт. Биз тест түзүш үчүн создать деген кнопканы пайдаланабыз. Создать кнопкасын бассаңыздар, сиздерге мындай терезе ачылат. Бул жерден сиздер название тесттен жазасыздар. Биринчи мисалы үчүн информатика предмети боюнча тест, мисалы үчүн же математика предмети боюнча тест. Анан автор Асанов Үсөн. Ушул автор толтурганыңыздардан кийин сиздерге мындай терезе ачылат. Ушул жерден сиздер өзүңүздөрдүн сурооңуздарды киргизе бересиздер. Мына сол жактан карасаңыздар, плюс минус деген немелер турат. Мына плюс деген кнопканы бассаңыздар, добавить вопрос деген кнопка бул. Добавить вопрос. Бул жерден ошо плюс белгисин бассаңыздар, сиздерге суроолор 1-чи, 2-чи, 3-чү деген суроолорду ушул жерден коесуздар. Анан бул жакта карасаңыздар, 2 жол турат. Биринчисинде суроо, ошол тесттин суроосу, экинчисинде варианттар. Биринчи жолчого сиздер суроону коесуздар, экинчи суроого жоопторду жазасыздар. Туура деген жооптун алдына жоң гана жылдызча белгисин коюп коесуздар, болду. Башка эчтеке кылбайсыздар. Мисалы үчүн башка тесттерди түзүп атканыңыздарда сиздер ал жерден мисалы үчүн ар бир жоопту ар бир эмеге коюш керек болот да, жолчогочу. Ошондой эмелер бар. Бунда болсо жоң гана ошо сиздин тестиңиз 5 варианттан турса 5 вариант, 4 варианттан турса 4 вариантты көчүрүп келесиз. А, Б, В деп жазбай эле туура жоопко алдына жоң гана жылдызча белгисин коюп коесуз. Мындан кайра экинчи суроону түзүш үчүн дагы ушуну плюс кылып кете бересиз. Анан жыйынтыгы мындай болуп көрүнөт. Жыйынтыгы мисалы үчүн сиздер түзгөн тесттин жыйынтыгы мындай болот. Суроо, бул жерге варианттар кайсы биринин туурасын белгилейт. Анан бул жерден следующий вопрос болуп кете берет, аягында завершить тест кылып, анан көрсө болот.
бул шаблон жогоруда сиздерге айтып өттүм. Экинчи выкладкада шаблон. Бул жерден сиздер даяр шаблондор турат. Бул жерде карасаңыздар 20дан ашык шаблон турат. Каалаганын пайдалансаңыздар болот. Анан жыйынтыгында сиздер ошол биз азыр көрсөткөн эме менен мындай электрондук окуулук түзсөк болот. Электрондук окуулук бул жакта ошол мазмуну, бул жактан ошол страницанын ичиндеги маалыматтар. Экинчи бетте дагы ушундай маалыматтар менен толтуруп койсок болот. Негизи ушул жаңы эле Рахмат, Самарбек. айтайын дегеним. Рахмат чоң. Урматтуу кесиптештер, сурооңуздар болсо бериңиздер. Эгерде убакыт бүтүп калса, азыр бизге уже эме белги берип атат. Кайра ушул эле ссылка менен киребиз да. Суроо жоопко. Бул жерде Айнура эже суроо берип атат. Бул программа Zoom'дун аналогиясыбы дейт. Жок, бул программа Zoom'га тиешеси жок. Бул өзүнчө программа. Жөн ошо интернеттен да эгер ссылкасы жок деп Turbo сайт скачать десеңиздер, бул акысыз эле программа. Бул программанын жардамын айттым. Zoom'га эч кандай тиешеси жок. Урматтуу кесиптештер, микрофонду жандырып, сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Балдар бул программаны кантип ачып окушат дейт Анжелика Абдраева деген эжебиз. Рахмат. Мен азыр көрсөтүп бере албай калдым. Бирок сиздер бул жерге буну электрондук окуулукту түзгөндөн кийин биз сөзсүз түрдө буну ошо сиздердин өзүңүздөрдүн университеттинби же мектептинби сайты болсо ошо сайтка жайгаштырыш керек да. Буну ушул боюнча түзүп коюп эле ушул боюнча коюп койсок болбойт. Же болбосо сиздер түзгөндөн кийин ошол азыр инструкцияны да жөнөтүп коем, жаңы эле жекеден алсаңыздар болот. Же болбосо сиздер ушул эле түзгөн файлды бардыгын студенттерге жөнөтүп коюшуңуз керек. Зульфия эже сурап атат. Сөзсүз түрдө бир серверге жайгаштырыш керек да. Ушул иш-аракет телефон аркылуу иштесек болобу дейт. Жок, телефондон иштесек болбойт. Бул программаны көтөрүш үчүн компьютер же ноутбук болуш керек. Телефондон колдоно албайсыздар. Дагы мындай суроо бере бериңиз. Биз бул эме жагында мазмуну болуп атпайбы? Анан бер жагында страничкалар, анан мазмунунан каалаган биз мисалы биринчини баскандан кийин ортодо пропускать этип, мисалы 5-6